Экономикада кандай болду? Акыркы 30 жылдары мен жакыным болсо, топозчу болсо, тоок бак дедик да. Эми топоз бакканы менен тооктун ыкмасы эки бөлөк да. Тоок жанынан чыкпашың керек. Тоокта багып көрдүк да. Аны көрдүк, жанынан чыкпашың керек. Кырылып калат, өлүп калат. А топозду бир айда бир жолу дүрбү салып коесуң да. Анан бир айда бир жолу тоокту карайм деп, тооктун баарын кырдык. Анан күн сайын карайм деп атып, топозтор да жоголду, өзү да жоголду. Ошо эркинтип атып эле экономикасы да башаламан болуп аткан да. Анан сурандым Алтынбек Аскаровичтан. Ушу өзгөчө бизде таланттуу инсандарыбыз абдан көп, бирок композитор жазып берсе музыкасын. Бир атайын поэттер өзлөрүнүн эмелерин жазып берсе, эл дүйнө жүзүндө кандай болсо ошондой болсо, аткаруучу аткарса, анан мындай кичине биз дагы табиятыбыз өйдө көтөрүлүп, маданиятыбыз, укугубуз келип, бир дүйнөлүк элиталардын арасына кошулабызбы деп, биз Союздан ошону үмүттөнүп атабыз да. Эмне эле Айчүрөктү коесуңар деп, сиз Айчүрөк жаман көрөсүзбү? Жакшы эле көрөм, бирок бала кезимде көргөм. Азыр алкарып калдым, кайра эле ошону көрсөтө бересиңер десем, Союздун убагында ошону жазып берген, ошондой эле костюмубуз бар, бөлөк костюмубуз жок дейт да. Анан жазып берген киши жок дейт. Ошонун баарын жазып берген драматургдарыбыз жок, либретто жазган биздин композиторлорубуз жок. Аны дегенден анан азыр ушул Союздун баарын жандантайлы деп атабыз. Аларга быйыл дагы акча бөлүп беребиз. Бирок сиздер дагы ушу чыгармачыл өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү бүт элдин баарына көрсөтүп берсеңиздер.